Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Биз бүгүн сотторду тандоо жаранына айланасында чыккан талаштар, анын аркасынан президенттин аппарат жетекчиси Эмил Каптагаевди кызматтан кетирүү боюнча парламенттеги демилге жана ага кайшы айтуулар туурасында сүйлөшөлү деп турабыз. Бүгүнкү биздин студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Президенттин аппарат жетекчиси Эмил Каптагаев жана Жогорку Кеңештеги Ата журт фракциясынын депутаты Садыр Жапаров. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроом сизге, Садыр мырза. 15 августта Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынын үзгүлтүккө учуратуунун аркасында президенттин аппарат башчысы Эмил Каптагаев турат деп калайыкка жар салдыңыз да. Айтсаңыз, бул тикелей эле айыптоо эмеспи? Кандай далилдериңиз бар? Далилдер толук бар. 15 августка биз баягы мыйзамды бузбайды деп Жогорку Кеңеш кезексиз сессияны мен ошол демилгечи болуп уюштургам. Себеби дегенде биз жаңы 5 мыйзам кабыл алганбыз. Сот системасына байланыштуу ошол жерде Конституциялык палатанын сотторун жана жогорку сотторду 60 күндүн ичинде биз ошону шайлап бүтөлү деген норма койгонбуз. Ошол 17 августта акыркы срок болчу. Ошого байланыштуу 30 июлда баягы каникулга кетип аткан мезгилде мен ошо демилге көтөрүп 15 август кезексиз сессия болсун, ал жерде Конституциялык палата менен жогорку сот каралсын деп анан толук көпчүлүк депутаттардын колдоосу менен 15 августка кезексиз сессияны койгонбуз. Кандайча Эмил мырза жолтоо болду сиздерге да? Бул жерде эң жөнөкөй мен ачык эле айтып коюшум керек. Апрель окуясынан кийин өлкөдө 70-80% соттор жаңыланды. Буларды ошо апрель окуясынан келген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жаңылашкан. Буларга баягы жаңы жылга чейин ошо өзүлөрүнүн ошол дайындаган соттору иштеп турса, буга чейин келип апрель окуясынан бери келаткан ушул иш чараларынын баарын ушу жаңы жылга чейин бүтүрүп алыш максаты болгон да. Бул деген сөз жаңы сотторду жогорку сотко, Конституциялык палатага жана жергиликтүү сотторго шайлабай эски соттор менен баруу буларга ыңгайлуу болгон да. Ошонун себебинде булар 15 августта үзгүлтүккө учуратты. Үзгүлтүккө жарым-жартылай учуратты. Конституциялык палатага 2 сотту шайладык, бирөө өтпөй калды жогорку кеңештен. Бирок процесс өзү кетти негизи. Бул боюнча бир аздан кийин сөз болот. Эмил мырза, сиз ошол эле күнү митингге эч кандай тиешем жок деп билдирдиңиз да. Анда кимдер уюштурушу мүмкүн бул митингди? Мен ошол митингге элди биринчиден ушу депутаттар чыгарды. Анткени жана Калиевди мурунку коргоо министри камакта отурган, ошону чыгарып алып боштондукка үйүнө чыгарууга 60-тан ашык депутат кол коюп кепилдик өтүп атып чыгарганда, ошо сот бүтөөр менен ушу июлдун башында ошондой эле митинг болгон ушул жерде. Ошондо ушул жерде ушунчалык чоң чуу чыгып нааразы болгон жанагы бир туугандарынан, балдарынан айрылгандар, жаракат алып ошол жерде эмгиче чейин тиги дарылана албай инвалид болуп жаткан бар келген ошол жерде. Эч ким аларды уюштурган жок дейсизби? Ошолор келип туруп, бул ал жерде депутаттар жок дегенде айтып эле кетишкен. 15-inde кайра келебиз, ошо сессия болгон күнү келип ошо депутаттардан сурап алабыз деп. Бул бир жагы. Экинчи, ошол митингти ушул эле жанагы соттук реформаны алып барып аткан, ошону уюштурган мына Садыр мырза баш болгон эле ошо соттук реформага түз тиешеси бар жана ошо сотторду тандоо кеңеши мына ошолор уюштурду. Анткени өзүлөрүнүн кыймыл аракети менен, сотторду тандоо механизми менен анан ачыктан ачык эле айкын болуп, мына бүгүнкү коомго белгилүү болуп калган, жана уурусу кармалган мышыктай болуп атышат да. Тиги ушу каттык менен бир схема түзүп, бригадный подряд киргизип, сотторду мына четинен сотко өткөрүп, безотказный технология кылып туруп, анан бир өзүлөрүнүн коррупционный схемасын жасашканда, мына ошол жарыя болуп калды. Тандаган соттордун бети ачылды. Кимдер сотко өтүп баратканы элге жарыя болуп калганда, мына ушу азыркы бет тырмалык болуп атат да. На самом деле, мына ошолдой соттор тандалып атканын, сотту тандоо процесси кайра тескери кетип атканынан, мына ошол жерде бир 4-5 уюм, ошол эле иллюстрация кыймылы, Жашылдар партиясы жана башка бир топ кыймылдар ошол күнү нааразычылыкка келишкен. Мындай тандоо болбойт. Революция кайра ошондой коррупция жолу менен сотторду дайындаш үчүн, ошондой бир
сомнительный мындай бир жасалма жол менен сотко кирип кеткендерге эмне үчүн жол берип атасыңар деп ошого нааразы болуп келген. Мына ал эл бүгүн деле нааразы, бүгүн деле кайра чыгышы мүмкүн, эртең деле кайра чыгышы мүмкүн. Ал даяр турат ал. Садыр мырза, мына Эмил Каптагаевден ошол окуядан кийин кызматтан алуу боюнча токтом кабыл алууда 69 депутат макул, 23 каршы добуш бергени кабарланганда, бирок ошол эле депутаттардын арасынан кворум болбогону, жыйынга 30га чукул гана депутат катышкан деген дагы сөздөр айтылды да. Анан кимге ишенүү керек? Негизи эле бул жыйындын жабык өтүшүнө эмне зарылчылык болду да? Бул өзү күлкүгө илеринтесе да, баягы 30га жакын депутат катышты, анан кийин жабык жыйын өттү деп. Да, жабык жыйын ал баягы парламенттин өзүнүн ичиндеги баягы хозяйстволук жумуштары боюнча жабык жыйын өткөн. Бирок ошол эле Каптагаев Эмилбек Саламатович мырзанын маселеси каралганда, ошо канча депутат добуш берсе, ошончо депутат отурган. Бул деген сөз баягы 30 эле депутат отурган, анан кийин башкасы жок болчу деген бул калпайып жатышабы? Калп айткан сөз да, бул карандай калп. Себеби дегенде ошол жерде мына депутат Карамушкина баш болгон, ошо 7 апрелден кийинки окуяга тиешеси бар, баягы Кыргызстандын мүлкүн, Максимдин, Айдардын мүлкүн тең бөлүшкөн айрым депутаттар каршы чыгып, мынакей ошол токтомду кабыл алгызбайбыз дегенге чейин. Эмнеге жабык өттү анда? Бирок жок, бул маселе боюнча жабык өткөн жок. Жабык баягы неме болду? Өзүбүздүн ички маселе боюнча жабык болгон. Андан кийин мен маселе көргөздүм. Жок, андан кийин мен маселе көтөрдүм. Мынакей эмне үчүн ушул мегаком боюнча, чыр чатак боюнча мен силерге бардык фактыларды бердим. Ушул боюнча өткөндө Ахматбек Келдибеков спикер катары добушка койбой кеткенсиз. Токтомдун долбоору даяр турат. Күн тартибине кирип, суроо жооптор болуп, талкуу болуп бүтүп, анан добушка коюу гана маселеси калган деп койгондо 69 депутат колдоду. Мен дагы добушка коерде айттым. Ар бир депутат өзүнүн жүрөгүнөн чыккан добушун берсин дедим. Жабык түрүндө өткөзөлү дедим. Себеби дегенде мына ачык эле кеп, аппарат президента, өкмөт тараптан депутаттарды кысымга алган учурлар көп. 69 депутат добуш берди деп ишенесизби? Жок, мен ал сессияны көргөн жокмун. Негизи эле мындай азыр жаңы эткен бир көрүнүш болуп атат да, бу парламенттик системага өтүү, парламентаризм, парламенттик демократия деп биз аябай мындай бир дегдеп, ушу демократия болсо мурунку үй бүлөлүк башкарууну биротоло токтотуп, ошондойду бир тоскоол боло турган система кылсак деген ой менен ушу парламент мына былтыр конституциялык реформа болду, анан парламент шайланды. Парламенттин шайлоосуна мына мурдагыдай бул партия өтсүн, тиги партия өтпөсүн деп баягы тоскоол болбой, ким каалагандай добуш берип, мына партиялар ошол эле мына оппозициялык Бакиевди кайрап келебиз деп аткан Ата журт партиясы 1-орун менен чыкты. Мына ошондой демократиялык шарт менен, демократиялык салттын негизинде келген парламент азыр ушу бир интригалардын, саясий ушак жалаалардын, бир аз депутаттардын бир аракети менен ошого айланып баратат да. Сиздер парламент болбой калдыбы? Жок, ошонун аркасы менен жалпы эле ушу парламентаризмге, парламенттик демократияга, ушу биздин мамлекет азыр жаңыдан баш багып ошол жака бараткан багытка дагы шек келе баштады да. Ушул парламент ушу жүзү ушу болсо, депутаттардын жүзү ушу болсо, анан ушундай парламент менен каяка өнүгөбүз деп элдин арасында нааразычылык болуп атат да. Эми ошол күнү мындай да, эми парламент бар, демократия бар деп атабыз. Мен мисалы үчүн мамлекетте акыркы киши эмесмин, кызмат адам, мына президенттик аппараттын башында турам. Анан ушу менин маселемди карап атышат да. Мени карап атышат. Тагдырымды чечкендей болгондой болуп карап атышат да. Анан ошондой болсо парламенттин спикери деле кат жолдобай баланчанчы күнү ушул аппарат жетекчисинин маселеси коюлуп атат. Момундай деген документтер бар экен, момундай далил бар экен, момундай чечимди окуп атабыз. Ошол боюнча түшүндүрмө берип койгула. Же болбосо Каптагаев келсин дагы ушу трибунадан ушул маселелер боюнча түшүндүрмө берсин дегендей бир сөздөр болуш керек да. Эмне үчүн мындай процедуралар болгон жок? Эч кандай эчтеке жок эле жамынып алып эле анан чечим чыгара калып президентке ушу Каптагаевди жумуштан алуу жагы каралсын дегенин өзү бул ушул маселенин артында бир чоң саясий интрига, чоң оюн, анан бир ыплас нерселер жатканын эле далили да. Сиз макулсузбу? Мен макул эмесмин. Эмилбек мырза айтып атпайбы, парламенттин жүзү ушу болсо депчи. Мен сизге суроо берет элем да, например. Убактылуу өкмөттүн жүзү кандай анда? Эмне үчүн мына сиз экөөбүздүн талаш тартышыбыз ушул мегакомдун чыры менен башталды, Мегакомдун 49%-ин национализация кылдыңар дагы Максимге тиешелүүсүн. Айдарга тиешелүүсүн национализация кылбай кайра Айдарга кайтарып беребиз дедиңер. Ушунун азыр токтотуңуз, мен сизге токтотуңуз, эми Айдар айта берет аны.
ошонун тегерегинде болуп атат. Анда сиздердин жүзүңүздөр кандай анда убактылуу өкмөттүн? Эмне үчүн 49% Максимге тиешелүү процентин национализация кылдыңар дагы Айдарга тиешелүүсүн кайра бериш керек. Бул орус тууган инвесторлордуку экен деп бөлүп койдуңар.